Балким ошол бир айдоочу өткөзбөй койгон үчүн бир адам өмүрүн сактай албай калышыбыз да мүмкүн да. Базар күйгөндө, ушу ичине кирип баратканда үстүндө пластиктер эрип, моюнга түшүп, моюн күйүп ушундай болгон да. Бир жерге барсаң, ичине кирсең, үстүндө балкалар түшүп кетет. 101-ге чалып туруп берип коюшат. Балдар болсо ойнойт, а ата-энелер тиякта сүйлөшүп отура беришет. Ушундай случайлар да көп болот. Балкондон чыгып барганда ошол кезде калып калган адамдардын бардыгы үмүт менен карашты, ушундай эми көз жашы. Кандай десем, кээчү нерсе ушу кички балдар көбүнчө кабылат. Анткени ата-энеси жок калып калат, ата-энесинин кароосуз калат да. Кээчү нерсе ушу кички балдардын өрткө кабылганы да. Тревога болду, пожар деп анан жерге бардык. Чүй Гоголяда болчу, кафе түнөт атты. Андан пожарга барганда күйүп аттыр, барып анан өчүрөлү десек, жабык экен да ич. Ача албай калдык да, ача албай калып эле суу чачалы деп баштаганда эле ичинен жарылуу болду да. Андан кийинкисин деле билбей калдым. Жарылганда өрт волна урду, анан артка жыгылдым да. Андан кийин эле скорый чакырышты, бет күйүп калыптыр ошол жерде. 1926 жылдын 10 июнда Крестьянский путь шаардык гезит беттерине, 15 июнда Кошчу көчөсүндө 1 шаардык өрткө каршы команда түзүлгөндүгү жана ачылышы болоору жарыяланган. Ошондуктан 15 июнь өрткө каршы кызматынын туулган күнү деп белгиленген. Кыргыз Республикасынын өкмөтү 1994 жылы номер 795 токтому менен бул күн мамлекеттик өрткө каршы кызматынын күнү деп бекитилген. Мына бул силер көрүп турган шайман негизинен суу соруп алчу шайман болгон. Муну Кыргызстанда алгачкы жолу өрт өчүрүүдө колдонушкан. Өрткө каршы кызматынын музейи 1986 жылы негизделген. Музейди ачуу максаты ошол жердеги экспонаттар аркылуу кызматкерлердин жумушка болгон кызыгуусун арттырып, жана дагы аталган кесиптин жаралуу тарыхы, өзгөрүү этаптары менен тааныштыруу таризинде ачылган. Быйыл болсо мамлекеттик өрткө каршы кызматынын 94 жылдыгы белгиленүүдө. Учурда 90го жакын өрткө каршы куткаруу бөлүктөрү бар жана 3000ге жакын кызматкерлери иш алып барышууда. Бүгүн дал ушул өрт менен алышып, канчалаган өмүрлөрдү сактаган азаматтар туурасында сөз кылабыз. Ал эми азыр болсо биз Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдындагы өрт коопсуздугу кафедрасына келдик. Кандай окутуулар жүрөт экен чогуу таанышалы. Агай, анда бизди ушул окуу жай менен тааныштырып өтсөңүз. Саламатчылык. Бул окуу жай негизинде Союз тарагандан кийин уже биздин адистердин баары Россияга кетип калып, көп офицерлердин баары анан өзүбүзгө адистер жок болуп калгандыктан Ички иштер министрлигинин буйругу менен ушул жерде 11 айлык курс ачылган. Ал 11 айлык курс менен бир 3-4 жыл окутуп, 94-жылдан баштап. Кыргыз мамлекеттик архитектура, курулуш жана транспорт университетине макулдашылып, ушул кафедра ачылып калган. Окуптук жылына бир 20-дан 30га чейинки күндүзгү окуудагы студенттерди кабыл алабыз жана андан тышкары да бир 30-40тай тыштан окуу түрүндөгү студенттерди кабыл алабыз.
талаптар жөнүндө айтсаңыз, бул жака окууга тапшырыш үчүн негизинде жалпы республикалык тестирлөөдөн 110 балдан кем болбогон студенттер келип, окуучулар келип тапшырса болот. Жалпы неме менен, программа менен. Биз бул өрт техникалык кабинети болот. Ушул жерден окутабыз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай мынагу өрттө кийүүчү костюмдар, өрт өчүрүүчүлөрдүн. Бул болсо жанагы өтө ысык, негизи нефтебазаларда, чоң-чоң заправкаларда катуу жалындуу жер болгондо ошол теплоотражатель деп коебуз, ысык өтүшпөй турган костюмдар. Окуу мөөнөтү тууралуу айтып өтсөңүз. Окуу мөөнөтүбүз 5 жыл. 5 жыл окушат, анан кийин 2 сабактан гос мамлекеттик экзамен тапшырылат да, анан дипломдук защита коргоо болот. Негизинде биздин кафедрада 3 окуу бөлүмдөр бар, класстар бар. Бул экинчиси бул өрт профилактика классы деп атайбыз. Себеби дегенде профилактика бул өрт коопсуздугундагы бирден бир чоң тармактардын бири болуп эсептелет. Анткени өрттүн алдын алуу иштеринде, ошо өрт профилактикасы дейбиз, өрттүн алдын алуу иштеринде ошо биздин студенттерибиз да көп иштейт. Эскерте кетсек, өрт коопсуздугу кафедрасы Кыргызстан боюнча бирден бир техносфералык өрт коопсуздугу боюнча адистерди даярдап чыгаруучу кафедра болуп саналат. Азыркы күнгө чейин бул кафедранын 500дөн ашык бүтүрүүчүсү бар. Учурда аталган кафедранын бүтүрүүчүлөрү өзгөчө кырдаалдар министрлигинде кызмат өтүүдө. Агай, бул жерде айтып өтсөңүз, баягы контракттык негиздеби, бюджеттик негизде окутулабы студенттер? Биздин кабыл алуучуларды биз негизинен контракттык негизде кабыл алабыз. Андан тышкары биздин министрликтин тарабынан 10 бюджеттик орун берилген. Ошол жанагы баллы өтө жогору болгон студенттерди биз ошо 10 орунга киргизебиз да, кабыл алабыз. Өрт карызматы. Түшүндүр, далей түшүндүр. Машина кетти. Өрт карызматы. Ооба, машина кетти, тосуп алган. Өрткө каршы кызматынын жумушу дал ушул чалуудан башталат. Биздин бул жумушта эң негизги милдетибиз жумушубузду так билүү, өз убагында маалыматтарды туура жана так кабыл алып, өз убагында тез, ыкчам ошол болуп жаткан жерге өрт кызматкерлерин жиберип коюп эле жөн отура бербейбиз. Улам чалып, каяка жеттиңер, болушунча кыска жолдорду айтып, мындайынан барасыңар, тигиндейинен барасыңар деп мындай рациялар менен сүйлөшүп турабыз. Менин атым Чынара. Бул жумушка 1994-жылы киргем. Бул жумушта чалуулар болгондо жетишпей калабыз, балдар ойноп чалат. Ичинде калып калды деп айтышат. Ошондо биз да тиги чалган элдер менен чогуу переживать этип, биздин балдар жеткиче кадимкидей эле биз да переживать этебиз. Аябай ойноп көп чалышат. Кээки ата-энелер 101-ге чалып туруп,
берип коюшат, балдар болсо ойнойт, а ата энелер тиякта сүйлөшүп отура беришет. Ушундай случайлар да көп болот. Нина Ванна дегенибиз бар, ал чалат, получила пенсию, келгиле, отургула, менен эс алып кеткиле деп да чалуулар болот. Азамат Айдаралиев Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу өрткө каршы кызматында 12 жылдан бери маянанын аздыгына карабай эмгектенип келе жатат. Биздин эми айдоочулардын мамилесин айта келгенде, түшүнгөн айдоочу бар, түшүнбөгөн айдоочу бар. Анан могу спец унаа менен баратканда көп айдоочулар жолду бошотуп бербейт, тыгындарда туруп калганда, биз өрткө баратканда же өрткө баратканда биздин биринчи максатыбыз бул адам өмүрүн сактоо да, адам өмүрүн сактоо. Анан ошол балким ошол бир айдоочу өткөзбөй койгон үчүн бир адам өмүрүн сактай албай калышыбыз да мүмкүн да. Анан ар кандай кыйынчылыктар жаралат эми жолдочу. Кээ бирде бат барасың, кээ бирде ушу тыгындарга туруп каласың. Анан эртерээк барып, эртерээк өрттү өчүрүп, адам өмүрүн сактап, өзүбүздүн милдетибизди так жана убагында аткарганга аракет кылабыз. Оң жагынан баштаганда ушу биздин кесиптештерибиз эң биринчи эле ушул жумушка келгенде сүйүнүп, ушул элге жардамыбыз тийип атат. Аста болсо адам өмүрүн сактап калып атабыз. Ошо жагына сүйүнүп балдар ошол стимул менен иштешет. Терс жактарын айта келсең, эми терс жактары көп эле. Кээде шаймандар жетишпейт. Кээде машинабыз бузулат, автоунаабыз. Ар кандай кыйынчылыктар жаралат. Өткөндө жогорку кеңештен айтып атышат. Военныйлардын пайковою 110 сом экен деп. Билбейм кайсы структураныкы 110 сом. Биздики суткасына 73 сом каралган. Анан кайсы 110 сомду айтып атышат, мен биле албадым да. Терс жактары болгондо ошондой терс жактары бар да. Өрт өчүрүүчүлөрдүн формасы 2 жылда бир гана жолу берилет. Көбүнесе өрт менен алышкан үчүн кийимдер күйүп калган мезгилдер да болот. Андыктан аскер формасын айрым учурда өздөрү сатып алууга туура келет. Аты жөнүм сержант Сыдыков, тынчтык. Ушул тармакта 11-12 жылга кетип атат иштегениме. Ушундай деп эле. Бир берилгенде өзүбүзгө эле, бир эле кийгенге, бир ошол бир эле немеге берилет. Кээде бизде пожар көп болот, пожарга барабыз, кийимдер булганат, айрылат. Кээде өзүбүз сатып алганга туура келип калат да. Биздики пожарга чыкканда бат күйүп калат кээде. Кээде баягы крышага чыгасың, тияка чыгасың, бияка чыгасың, айрылат. Формаларыбыз биздики бат-баттан эскирип турат. Анан кээде өзүбүз алып кийгенге мажбур болуп калабыз. Ошо бул биздин жатакана бөлмөбүз. Саат кечки 10дон кийин кирип, бияка эс алабыз. Отбой болот. Бияка 12 кишиге ылайыкталган. 12 киши жатат. Ошо ушака эс алып, тревога болгондо 10дон кийин ушактан туруп кетебиз. Бир күн иштеп, 3 күн бошпуз. 24 саат иштейбиз. Ондо отбой болуп, эртең менен саат 6да подъем болот.
ар бир нөмөт келген сайын биздики ар бир бала кезекке туруп тамак жасайт да. Азыктарды айлыктан ошо пайковый берилет. Ошондон алып жасайбыз да. Учурда өрткө каршы кызматында 200гө жакын өрт өчүрүүчү автоунаа бар. Азыркы тапта биз турган бул атайын люлька. Бул унаа тууралуу айта турган болсок, баягы көп кабаттуу үйлөрдө өрт болгон учурда колдонулат. Бул КАМАЗ үлгүсүндөгү унаа. Бул люлька 50 метр бийиктикке чейин көтөрүлөт. Бул унаа боюнча айта кетсем, муну башкарган жерде отурган водитель да башкара берет. Эгерде анын бийиктикте көрүнбөй калып же үнүбүз жетпей калса, бу жерден муну менен да башкарсак болот. Бу жерден бияктан өзүбүз өрткө карата бу жерден сууну берсек болот. 8 автоунаабыз бар. 8 автоунаабыздын 6 оң абалда, 2 бузсук абалда болуп турат. Бүгүнкү күндө өрткө каршы кызматтын техникалары 80-90 жылдагы эскилиги жеткен автоунаалар. Бул ишке да чоң таасири тийгизери белгилүү. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей 2021 жылы 90го чукул жаңы автоунаа алынып келиниши пландалууда. Айзада Нурадилова, Гүлчөр Агазымкулов, Нью ТВ.